Кыргыз өзбек мамлекет башчылары кызматташтык тууралуу сүйлөштү. Тынар Шаршенбеков Польшадагы эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Нарында узундугу 130 метрден ашкан шырдак жасалды. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматынан билдиришти. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу мамилелердин учурдагы абалын жана анын өнүктүрүүнүн келечегин, ошондой эле жакында Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында болуп өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгын талкуулашты. Учурдан пайдаланып, Садыр Жапаров Шавкат Мирзиевдин туулган күнү менен куттуктап, ага бекем ден соолук, бакубатчылык жана өзбек элинин бакубаттуулугу үчүн жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө ийгиликтерди каалады. Өзбекстандын президенти куттуктоолор жана жылуу каалоолор үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле достук, шериктештик жана союздаштык принциптерине негизделген кыргыз-өзбек мамилелеринин чыңдоого жана эки тарапка пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүнү улантууга даярдыгын билдирди. Кыргызстандык балбан Тынар Шаршенбеков Польшада өткөн күрөш боюнча эл аралык мелдеште алтын медаль тагынды. Дүйнөлүк күрөш уюмунун маалыматында Тынар Шаршенбеков грек-рим күрөшүнөн 63 кг салмакта финалда ирандык Сэм Даллери Хосейн менен күрөшүп, аны 3-1 эсебинде жеңди. 25 жаштагы Тынар Шаршенбеков быйыл 19 апрелде Улан-Батор шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль утуп чемпион аталган. Ал баш байге үчүн күрөштө казакстандык Мирамбек Айнагуловдун далысын килемге басып, таза жеңишке жеткен. Финалга чейин индиялык Ниражды 14 эсебинде, жарым финалда өзбекстандык Исламхон Бахромовду 13-7 эсебинде утуп алган. Тынар Шаршенбеков чоңдор арасында дүйнө чемпионатында 2019 жылы 5-орунду ээлеген. Варшавада өтүп жаткан эл аралык мелдеште Тынар Шаршенбековдон тышкары байгелүү орундарга Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана Жуламан Шаршенбеков Улан Муратбек уулу ээ болушту. Нарын облусундагы Соңкөл жайлоосунда узундугу 130 метрден ашкан кыргыз шырдагы жасалды. Нарын медиа борбору телеканалы билдиргендей, шырдак жасоого Алтын кол Нарын кол өнөрчүлөрдүн коомдук бирикмесинин демилгеси менен облустук аймактагы 70 уз чеберлер тартылган. Фестивалдын негизги максаты кыргыз шырдагын дүйнөгө даңазалап, эң узун шырдак менен Гиннестин рекорддор китебине кирүү болуп саналган. Касиеттүү Соңкөлдө өткөн эң узун шырдак Нарында аттуу фестиваль маданий иш-чаралар менен, ат оюндары менен коштолду деп айтылат билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ социалдык тармактарынан окуй аласыздар.